Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Кутман кушак кечиден урматтуу Нукат каржы өткөн катталуучулар. Бүгүн биз Нукат районунун Белайыл өкмөтүнүн Каймос клубуна келдик. Балдар машыгып атат экен. Тренери Абдусалам уулу Махмуттун чакыруусу боюнча келдик. Азыр Каймос клубунун балдары машыгытканды көрөбүз. Урматтуу Нукат каржы өткөн катталуучулары. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Негатив жазбаңыздар, урматтуу Нукат каржы өткөн катталуучулар. Дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Азыр биз киребиз. Кирип туруп, ошол жерден алып беребиз. Неме кыласың? Балдар келди. Балдар келди, балдарга келдик. Каймос клубунун балдары. Белайыл өкмөтүнүн Каймос клуб балдары. Башкы машыктыруучусу. Машыктыруучусу Абдусалам уулу Махмут. Эртең 25 ноябрь күнү Түлүктү шаарында чоң олимпиада болот. Ошол олимпиадага машыгышат балдар. Сол жерден Белайыл өкмөтүнүн Нукат районунун жерлегени желбиретип келишет. Алла разы болсун балдардан. Тренердин жардамчысы Музахматов Урысбек экөөбүз. Эң чоңу 21 жашта, эң кичинеси 7 жаштагы балдар экен. Ушул мына Каймос клубунун балдары, Нукат районунун Белайыл өкмөтүнүн Каймос клубунун балдары. Эң чоңу 21 жашта, эң кичинеси 7 жашта экен. Машыгышат балдар, Алла разы болсун. Эртең 24-25 ноябрь күнү Түлүктү шаарында боло турган чемпионат бирге катышат булар. Алла разы болсун. Ошого даярга чыккандар. Машыктыруучусу тренери Абдусалам уулу Махмут, онун жардамчысы Музахматов Урысбек Гуламович машыктырышат. Алла разы болсун булардан. Ошол кече 27 сентябрь күнү болуп өткөн Белайыл өкмөтүнүн Улайым атындагы стадионуна чемпионат бир болуп кетти. Ошондо биринчи орунду Караев Орозбек, экинчи орунду Музахматов Урысбек Гуламович алды. Ошонун Белайыл өкмөтүнүн Нукат районунун Белайыл өкмөтүнүн желегин желбиретишти. Балдар, Алла разы болсун. Эртең 25 ноябрь күнү боло турган Түлүктү шаарындагы туугандар 61 килограммда Музахматов Урысбек алды. Анан кийин 57 килограммда Караев Орозбек алды. Биринчи орунду алтын курду. Ошол Белайыл өкмөтүнүн намусун коргоду. Өзбекстан, Казакстандан келишти. Балбандарчы ошол жерде жакшы маалымат болду. Бул мына залы. Тренери Абдусалам уулу Махмут, онун жардамчысы Музахметов Урысбек Гуламович болду. Азыр да өзүнү алып көрсөтөт сиздерден. Алла разы болсун.
olsun. Hazır söz kedegine Abdüselam oğlu Mahmut Dinleri görüyoruz. Hemen çıkıyoruz. Selamat olunuzlar. Az görüşmek için olunuzlar. Dinleri sırat. Bu yerde Abdüselam oğlu Mahmut. Az söz kedegine görüyoruz. Hemen bir cinitler. Neler? Gitti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Başladık hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, davay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3. Kaymaz. Assalamu alaikum. Kutman Okşubak. Keçilerine daha bir jolu. Biz hazır bugün Manavu Kaymaz Kulu'nun maşhur Abdüselam oğlu Mahmut'a geldik. Assalamu alaikum. Turneri çıkırgan ekensinger geldik. Sizlerge su vereyler diyorlar. Geçen 27 sentyabr günü Borborluk stadionunda Manavu Bulaymatna stadionunda boy bolğan eken şol жерден işte malumat berip koy. Kançada bolan ottu. 27 сентябрда өзүбүздө мына турнир өткөздүк чоң международный. Алдыңкы чоң байге автоунаа болду. Анан өзүмдөн 3 бала, Каймостон 3 бала урушту. 57 чемпионду Ботоюлу Жакып деген Сайлоолук балабыз урушту. Була жеңишке жетти. Андан кийин 61-дин чемпиону Мырзахметов Рысбек болду. Ошол күнү жеңишке жетти. Главный бойдо ошо чемпионский пояска Караев Орозбек 57-де урушту. Өзбекстандык соперниги менен. Ошо 57-нин чемпиону болду ошол күнү. Анан дагы ага сизге суроо. Сиз өзүңүз кеңирээк таанышып берсеңиз, канчанчы болосуз, кай жерден болосуз? Мен Абдисалам уулу Махмут 1990-жылы туулган. Бел айылынын Кайрач айылында болом, тургуну. Ошо 2 жылдан бери зал иштетебиз. Анан эртең 24-25 сентябрь ноябрь күнү Сүлүктүү шаарында турнир болот дедиңиз. Шоңго канчта болуп кетти азыр? Эртең 24-ноябрь күнү Таразда болот. 25-ноябрь күнү бой Сүлүктүү Баткен областынын Сүлүктүү деген районунда шаарында чоң международный турнир болуп атат. Батыр баш уюмунун демилгесинде өтүп атат. Ошого бир балабызды койдук. Мына Караев Ороз деген ошол өзүбүздө курду сактап заштакы урушкан Караев Ороз 57 чемпион. Ошону эле алып кетти Кудай кааласа. Ошого кичине айылдаштар колдоп коштоп коюңуздар Кудай кааласа. Алла разы болсун сизден. Эртең Кудай саллах насип кылса 24-25 ноябрь күнү Сүлүктүү шаарынан прямой эфир алып беребиз. Кудай кааласа Аллах насип кылса.
же прямой эфир алып беребиз, же YouTube'га чыгарасыз. Бизди колдоп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Неге жазбаңыздар, урматтуу туугандар. Бүгүнкү көрсөтүш менен аяктады. Сак саламат болуңуздар. Эртең Аллах насип кылса көрүшөбүз. Лайк басып, комментарий жазып коюңуздар, урматтуу Ноокат Кабар 24 каналынын катталуучулары. Дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Ноокат Кабар 24 каналы, Ноокат Кабар тез Кабар 24 бар. Экөөнү колдоп коюңуздар. Сиздерден сураныч, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху демекчимин.